Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Бүгін біз Құран Каримдегі абдан көп кездешкен бір жалпы ереже турасында қысқаша айтып өтөбүз. Бұл ереже мат темасы. Құран Каримді оқыған көп адамдар ушул мат ережесінде көп көңіл бурушпайт. Көңіл бурбагандын негизги себеби билбестиктен. Мат дегени бұл чозуу, созуу деген маанини билдирет. Құран Каримде ең көп кездешкен бұл мат мунфасил жана мат муттасил, ушул экөөсү ең көп кездешет. Мат мунфасил дегени бұл созулма тамгадан кийин хамзанын келүүсү. Эки башка сөздө. Мисалы, бима унзила илейк. Карап байкасаңыздар, бима дегенде созулма алиф келди. Алифтен кийин эмне келди? Бима унзила. Хамза келди. Биз окуп жаткан Хафс риваятын Шатибия тарикасында, мына жалпы Орто Азияда окулган риваят боюнча, бул жерде мат мунфасил болду. Мат мунфасилдин өкүмү 4 же 5 аракет өлчөмүндө созуу важип болот. Мат мунфасил дегени бөлүнүп турган мат дегени. Тагыраак айтканда, созулма тамга менен андан кийин келген хамза эки башка сөздө келди. Эгер экөөнү кошуп окуй турган болсоңуз, анда мат мунфасил эрежеси жүрөт. 4 же 5 аракет өлчөмүндө сөзсүз чозуп окушуңуз керек. Мат мунфасилге бир канча мисалдар айтып өтсөк, эң биринчи мисал алифке мисал. Бима унзила илейк. Али маттын өлчөмү бармактарды жабып же ачканча убакыт менен белгиленет. Мисалы, бима унзила илейк. Бул 5 аракет өлчөмүндө созулду. Кааласаңыз 4 аракет өлчөмүндө дагы созсоңуз болот. Бима унзила илейк. Бирок сөзсүз түрдө созуп окушуңуз керек. Вау тамгасына мисал, қу анфусакум ва ахликум нара. Қу дегенде вау созулма тамга келди. Андан кийин анфусакум хамза башка сөздө келди. Қу анфусакум. Демек, бул жерде мат мунфасил эрежеси жүрдү. Мат мунфасил дегени качан созулма тамгадан кийин хамза келсе, анда созулма тамганы 4 же 5 аракет өлчөмүндө созуу важип. Қу анфусакум же 4 аракет өлчөмүндө созуш керек. Қу анфусакум яхди иля рушди. Созулма я тыбышы келди. Андан кийин яхди иля хамза келди, и иля. Созулма тамга менен андан кийинки хамза эки башка сөздө болду. Демек, мат мунфасил эрежеси жүрдү. Яхди иля рушди же болбосо 5 аракет өлчөмүндө яхди иля рушди. Бул мат мунфасил эрежеси болду. Ал эми мат муттасил дегени бул созулма тамга менен андан кийинки хамза экөө бир сөздө келгенде кылынуучу мат. Албетте, созулма тамга үчөө эле: алиф, же вау, же я. Мисалы, алифке мисал айтсак, жазаан. Созулма алиф келди, андан кийин хамза келди. Экөө бир сөздө болду. Демек, бул маттын аты эмне? Мат муттасил. Мат муттасилдин өкүмү дагы мат мунфасил сыяктуу эле 4 же 5 аракет өлчөмүндө созуу важип. Албетте, бул биздин окуп жаткан Хафс риваятынын Шатибия тарикасынын негизинде. Жазаан мир раббика же болбосо 5 аракет өлчөмүндө жазаан мир раббика. Эгерде сиз бул матты кыскартып 2 же 3 кылып койсоңуз, анда бул туура эмес болот. Тажвид эрежесине каршы келет. Жазаан мир раббика же болбосо жазаан мир раббика. 3 аракет өлчөмүндө же 2 аракет кылып созуу, бул дурус эмес, туура эмес болуп саналат. Ал эми яга мисал: фаламма раауһу зульфатан сиат. Байкасаңыздар, созулма я келди, андан кийин хамза келди. Карап көрөбүз, созулма тамга менен андан кийинки хамза бир сөздөбү же эки башка сөздөбү? Сиат. Экөө бир сөздө болуп жатат. Демек, бул маттын аты мат муттасил, бириккен мат. Мунун өкүмү мат мунфасил сыяктуу эле 4 же 5 аракет өлчөмүндө созуу важип. Сөзсүз созуш керек. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ. 5 аракет өлчөмүндө созулду. Же
4 әрекет өлчөмүндө. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ. Азыр созулма я тыбышына мисал болду. Эми созулма вауга мисал алып келебиз. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Байкасаңыздар, биссуи. Созулма вау тыбышы келди, андан кийин хамза келди. Биссуи. Бул маттын аты эмне? Мат муттасил. Мат муттасилдин өкүмү 4 же 5 аракет өлчөмүндө созуу важип. Дагы бир жолу окуйбуз. Иннан нафса лааммаратун биссуи илля ма рахима рабби. Же 5 аракет өлчөмүндө. Иннан нафса лааммаратун биссуи илля ма рахима рабби. Эгерде сиз бул маттарды көңүл бурбасаңыз, анда тажвид эрежесинде көңүл бурбаган болобуз. 2 аракет же 3 аракет кандай ылдамдыкта окулбасын Кур'ан-ы Карим? Тез окуйсузбу, жай окуйсузбу, тахкикпи, тадбирби же хадырбы? Кандай ылдамдыкта окулбасын тажвид эрежеси сакталыш керек. Тажвид эрежесине көңүл буруш керек. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Вараттилил Кур'ана тартила". Сен Куранды тартил менен, тагырга айтканда тажвид эрежеси менен окугун деп Аллах Таалам өзү өкүм берген. Ал эми Аллахтын өкүмүн аткаруу менен биз Аллахтын разылыгына бейишке жете алабыз. Аллах Таалам баарыбызга Кур'ан-ы Каримди туура тажвид менен окууга мүмкүнчүлүк берсин.